Арзыбек өз өлкөсүндө жакшы жылыштар болоруна көп ишенбей, чет өлкөгө кетүүнү пландап жаткан жаштардын бири. Ал Кытайга окууга өтүп, бирок пандемиянын айынан азырынча ал жакка кете албай турат. Менин атым Арзыбек. Азыркы учурда 19 жаштамын. Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Сардоо айылында төлөгөм. Ата энем жөнөкөй үй бүлөдөн. Атам болсо атайын курулуш тармагында иштейт. Апам болсо үй кожойкеси. Менин бала чагым Сардоо деген айылда өткөн. Жөнөкөй эле үй бүлөдөнмүн. Ошол кадимкидей элдин балдарына окшоп мал кайтарып чоңойгон. Үй бүлөмдө 5 бир тууганмын. Алардын эң күчүүсүмүн. Үй бүлөдө өзүмдөн чоң 5 эжем бар. 5 кыздын арасында өсүү негизинен өтө сонун. Бизде атам ошол бир эле мен эмес, менин 5 эжем болсо 5 эжемдин баарын тең окуткан. Балким ата энем мурдагы замандын жаштары болуп чогойгондуктан мага балким мына ушундай жашоодо сунуштайт ата энем. Бул жакта эле окуп калып, анан бир заведенияга же бир мамлекеттик ишке кирип алсаң, ушул жерде иштеп, айылда эле жүргүн биздин алдыбызда деп мага ата энем көп айтат. Бирок мен ата энеме жакшы түшүндүрүп, мурдагы заман жок экенин, азыркы учурда замандын нугу таптакыр башка жакта бурулуп жаткандыгын мен ата энеме түшүндүрүп айтып, анан кийин ошого жараша аракет кылып жатам. Бирок мен кичинекейимден бери чет жакка окуй турган көксөгөн максаттарым болуп, баягы ийгиликке жетишкен адамдарды көрүп, ошентип жашоомду өзгөрткүм келип жүргөн. Анан ата энеме айтканмын, мен ушундай окуймун, ата, апа, мени колдоп бериңиздер, буюрса баары жакшы болот деп.